Нойгуттар деген кимдер? Нойгут ичкилик тобуна кирген түпкү кыргыз урууларынын бири. Бул уруунун аталышы Манас эпосунда да кездешет. Уруунун башчысы Акбалта Манастын атасы Жакып менен бирге Алтайга айдалгандардын катарында болгон. Анын уулу Чубак Манастын эң жакын санаалаштарынын бири болуп, Манас Алмамбет Сыргактан кийинки эр жүрөк жоокерлердин бири катары эсептелген. Кыргыз санжырасына ылайык мындан 250 жылдай мурда Нойгуттардын борбору Какшаал менен Кумарык сууларынын кошулган жериндеги арал аймагында жайгашкан. Тарыхый маалыматтар боюнча, бул уруу Чыгыш Түркистандын Ак Суу жана Көкшаал дарыяларынын өрөөндөрүндө жашап, жылкы чарбачылыгы менен алектенген. Монгол империясы кулап, Тагай бийдин жетекчилиги астында кыргыздардын Ферганага көчүүсү башталганда, Нойгуттар бул кыймылга катышпай, өз жеринде калышкан. Учурда уруунун өкүлдөрүнүн басымдуу бөлүгү Баткен облусунда жашайт. Алардын ата-бабалары Жаңыл мырза менен болгон окуядан кийин качкан Нойгуттардын тукумдары болушу мүмкүн деген божомол бар.